сөйлейм. Құт ай деп сөйлейм. Ана бұл сөздердің өзінің энергиясы бар. Мына илгертен айтқан, тең көргөнді теңірім жалғаптыр. Кел балам. Bir кружкасын сен іч. Жарым нанды сен же. Тең көргөнді теңірім жалғаптыр. Теңірім қолдосын. Теңірім жалғасын. Жаратқаным жар болсын. Мына жаратқаным деп айтқан. Жар болсын. Жаратқаным жалғасын деген сөз болған. Қайда эле бір Алла деген сөз шықты. Азыр бір жүдөтүп етті. Кемпір кесек, балакет кесек, Алла. Кім эле кейиш менен де айтады. Алла. Алла. Ой, Алла деген сөзіңдің эмне мааниси бар? Айтчы, мұсылман мага түшүндүрүп берчи. Мына мен теңирди түшүндүрүп бердим. Тең. Аял менен эркекти, асман менен жерди, ысык менен суукту, жаман менен жакшыны. Жаман болсоң тең деп койгон атат, жакшы болсоң тең деп койгон атат. Мааниси бар ал сөздүнчө. Кут айды чечмелеп бердим. Анын да мааниси бар. Алла деген эмне бул? Алла деген кыргызда айтат. Алаң ачылып калыптыр дейт. Алаңды жапчы дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн аял алдап атам 4-тү, 5-ти, 6-ны дейт. Сен алаңдын эле ыраазычылыгы үчүн алдың анычы? Алаңдын жанагы 3 кошкон жериңди. Керек болсо кыргыздын баш аяк дейт. Мына аяк. Казакта эли деле аяк дейт го. Аяктын аягы ак. Негирдин бутуң мындай теледен көрсөңүз деле ак. Маани берип атат. Аяк. Ал деле нурдан жаралган адамдын телосы. Ошо жаман көрүп сен кайра-кайра жууган бут деле ак. Көрдүңүзбү? Ак деп атат. Мааниси болуп атат. Ала. Эмне мааниси бар? Ала колдосун. Менин алам эмнени колдойт? Сенин аланын ыраазычылыгы үчүн. Алаңдын ыраазычылыгы үчүн 4 аял алдым. Кел, жаратканым колдосун деп эле сүйлөчү. Жаратканым ыраазы болсун деп эле сүйлөчү. Калтырчы бул сөздү. Энергиясы болбой атат да, түшүнүксүз болуп атат. Келген киши эле Алла. Жүдөп кетесиң да. Алла деп эле. Кыргызда айтат. Дагы бир мааниси бар. Ала келчи деп коет. Ала берчи деп коет. Карасаңыз мына. Ала кел деп коет. Алланы анда сенин алаңды кел деп койду кыргыз. Мааниси. Ала кел деп койду. Анан теңир деген кишинин баары эле теңир, анан теңирчи, анан алар бактаскан, анан өлгөндөн манас айткан деп эле. Норматив чыкты го ошентип. Пир туткантым эле илимди котормочу. Ал билими деле жок ал алым деле эмес. Ал жана бир котормочу. Переводчик башка эчтеке деле мындай. Салыштырыш керек да, алым деген салыштырыш, аламды салыштырыш керек. Ошо кишини президенттин советине кимиш экен. Деңгээли нормативдин деңгээли ошол болсо, аны советник кылып алса президент, президенттин кайсы салаваты кайсы, сыпаты кайсы деңгээли болот демек. Кыргыз укугун коргой албаса, кыргыз сөзүн түшүнө албаса, не болду? Жараткан десең Аллаң иштебей коёбу. Теңир деп койсо не болду? Ансыганда бир жерде теңир деп берилет. Алам теңир деп атса, биз эмне дейли? Ала дейли, аны да буралы. Илгери бир кудасыныкына барып калса, кудагыйы эт асып кириптир. Анан аласы ачылып калып эле куш ашып бушуп калсаң атсаң. Эт жебесең таш жейин, кудагый алаңды жапчы дептир да. Эт жебесең таш жейин, кудагый алаңды жапчы дептир. Анысы кандай анан
Кел бир сөздөн да бир кыргызга такап береличи. Же маанисин айтып бериңиз. А бу деп чечилет, Л бу деп чечилет, ар жакта бул деп чечилет. 3 тамганы чечип берчи Алла. Чын эле кел жана Кудагыйга айткандай. Эт жебесем таш жейин, айланайын Кудагый. Алаңды жапчы дегендей, алабызды жабалы. Дагы бир кыргызда сөз бар, ала деген. Мал аласы сыртында дейт. Семиспи, арыкпы, карыбы көрүнүп турат. Адам аласы ичинде дейт. Ал арамы деген сөз. Аласы арамы? Карыбы ичинде арам ой барбы, жалганбы? Ал ичинде көрүнбөйт деген сөз. Не кылайын анан мен? Сөздүн маанисин билбесем, анан түшүнбөсөм, аланы түшүнбөсөм, анан айтам да теңир деп. Бир эфирге чакырып алып, мусулмандар айтат. Сиз мусулмансызбы дейт. Жок, мен кыргызмын дедим. Анткени мусулман дегендин бери эле не деген сыпат болуп атат аларда? Ошо мусулманбыз деген адамдарда. Арбакты жок десе, Манасты миф жалган десе, андан Манас миф болсо Кошой Коргон бүгүнкү күнгө чейин турат. Чештебе турат айтылган, Каркыра, Талас эпостарда. Ачыктан турат. Аты дагы миф эмес да, бул чындык, бул болгон тарых. Биз пайгамбарды мифтеген жокпуз, туура деп атабыз, бирок ошол убакытка эволюцияга. Ошон үчүн Кыргыздын улуулугун бурмалаба, бул мен айтайын деген. Кыргыздын сөзүн бурмалаба. Теңир ата деп айтылат ааламда. Эми Кыргызда атадан бийик не деген сөз бар? Мына бул. Адам ата отурса 6 катарда, 7-8 катарда теңир ата отурат дейт. Ада бир чоң энергия. Ата деп атат мына. Келиңиздер анда Алла ата дейли. Же Алла мусулманча же арабча ата экен, же теңир экен деп түшүндүрүп бериңиздерчи. Мен атамды ата дейм бар, ата, апамды апа дейм. Уйгурча барып, да дебейм мен. Да не ал? Да, орусчабы. Болуп тур. Биз жакта Атбашты Сарт көчө деген бар. Анан ошо жакта уйгур, өзбектер жашамыш болот. Анан унутуп деле калган тилдер. Анан конок-поноктон учурашып, же бири менен учуруп калганда, "Жакшымысыз?" деп калат. Ядан баштапчы. Ой, мен кыргызча эле "Жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Жакшы туруңуздар" деп эле айтам да. Мына, урматтуу мусулмандар, капа болсоң, чычаласаң, кел, чындыгын таап бер мага. Кичине бир энергиябыз иштесин. Байкени мен байке дейм. Мен байке деймби? Байкедей сыпат болуш керек ошо менин байкемде. Атаны ата дейм, атадай сыпат болуш керек. Апаны апа дейм, ападай сыпат болуш керек. Аялды аял дейм, аялдай сыпат болуш керек. Ошон үчүн жаратылышты жаратчылыш деп айтат кыргыз. Ааламды аалам деп айтат, арбайды арбай деп айтат. Атына, энергиясына карап. Анан алаң. Келиңиздер. Жаңы доордо жашоо үчүн аалам менен, табият менен гармонияда, адамзат менен гармонияда болуңуз. Эгер сиздер бул үчөөнү тааныбасаңыздар, баалабасаңыздар, таттуу мамиледе боло албасаңыздар, бул дүйнөдө биз жашай албайбыз. Улуулукка өткөрө албайбыз. Улуулукка калыптана албайбыз. Бул башка доор. Ооба, ошо мусулман диниби. Ал болгон, ал пендечилик жашоодо. 2000-жылдан пендечилик бүттү да. Могу заман болгон, Ленин заманыбы, коммунизм заманыбы, демократия. Бул 2000-жылдан бүттү, ошон үчүн окшобой атат. Аалам сырын билбеген үчүн анан батыш банкрот болуп атат. Сиздер билип алдыңыздар, сиздер өсүп алдыңыздар. Эфирлер
ушу барган сайын кызыктуу болуп атат деп бизге жазышат. Баягыдай карама каршылык сөздөр деле жоюлду. Эми мени ааламдан аткарып алам милдетин деди. Кудайдын ордун аткарып атасың дейт мындайча айтканда. Асмандан берди, сен жаңы кудайсың деп. Сен куткаруучусуң деди. Сен элчисиң, сен сынчысың, сен адамзаттын жанысың, сен табияттын, ааламдын, арбайлардын ханысың дейт. Мисалга, сан жеткис ошондой миссиям, энергиям, милдетим бар. Ошондуктан мен дүйнөнү ушул жерде отуруп, мен кудаймын да, мен жөн ушул жерден калыстык үчүн соттоп коем. А табият арбай жазалай берет. Ошондуктан ааламдан берилет. Арстан алайды мурункудай эле бир тууган катары, жердеш катары, адам катары, керек болсо ошо кайны катары, күйөө бала катары, эр катары кабыл алганга болбойт. Мунун ичиндеги энергияга карап кабыл алды. Мисалга мына президент болду бир адам. Биз президент деп кабыл алабыз да. Сот. Сен агаң сот болсо да сен кемчилик этсең соттойбу? Анысы кандай Арстан алай сот. Соттоп коет. Көрдүңүзбү? Сотту сот деп кабыл алып атасызбы? Президент деп кабыл алып атасызбы? Анысы кандай дагы Арстан алайды ошол жаңы кудай деп кабыл аласыз. Бул аргаңыз жок. Арстан алайды ошол куткаруучу деп кабыл аласыз. Арстан алайды асман жердин ортосунда түбөлүктүү түркүгү деп кабыл аласыз. Аргаңыз жок. Ошондуктан биринчи ишиңиздер ошо Арстан алайды жакшы таанып алсаңыздар, жакшылап түшүнүп алсаңыздар, анан ар жагын өздөштүрүп, өзүңүздөрдү көчүрмө кылып аласыздар. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Мен айткан сөздүн баары бул көптүн сөзү. Мунун баары улуу чындык. Жана мен айткандай чычаласаң чычала, бирок акыры башка багыт жок. Кыйналсаң, кысталсаң, дүйнө эле келет Арстан алайга багыт сурап. Адамзат келет, башка багыты жок. Эмне болуп кыйраган күндө дагы. Табияттын кырсыгын токтотуп бер деп адамзат Арстан алайга кайрылат, мамлекеттер кайрылат дейт. Бул чындык. Анан биз сырын айтып беребиз. Минсең мындай болот деп. Ошондуктан келиңиздер. Арстан алайга көчүрмө болуп, улуулукка калыптанып, адамзатка эне ата болуп алыңыздар. Аалам сырын, табият кызматын, адамдын милдетин билип, күчөө менен гармонияга өтүп, таттуу мамиледе болуңуз. Мына азырдан баштап ааламга карап, жерге карап. Эмки эфирде жолукканча жаныңыздар ак, таныңыздар сак, саламатта болуңуздар.